Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде назар апталык берүүсү. Бул берүүдө адаттагыдай эле өтүп бара жаткан жумадагы орунтуу окуяларды камтыган телесюжеттерге орун беребиз. Алгач бул чыгарылышта. Кыргызстандын Жаштар министрлигине жылына 7 миллион сом бөлүнгөн чакта Ош шаарындагы жаштардын бир эле уюму өлкөгө 25 миллион сомдон ашык каражат киргизүүдө. Ошондо кимиси кандай иш алып барат? Негизги өзүнүн функционалдык милдеттемелерин алар унутуп койду да. Кыргызстандын жаштары азыркы жаштар саясатын талкуулашты. Ким кандай пикирге келди? Бүгүнкү күндө биздин баягы жаштар арасындагы коомдук кырдаалда жаштар кандай өзүнүн ролго ээ болуп атат. Кыргыз-Өзбек чек-арасында кыргызстандык эки жаранга кошуналардын огу тийгенден кийин достук үчүн эки мамлекеттин чек-арачылары кичи футбол боюнча мелдеш өткөрүштү. Кыргыз Республикасына эмес, Өзбекстан Республикасына да барып өткөрүп келүүгө биз даярбыз. Азыр өтүп бара жаткан жумада кандай окуялар жүз бергендиги тууралуу жума хроникасынан билип алыңыз. 10 ноябрь дүйшөмбү. Бул күнү жаштардын эл аралык күнү белгиленди. Жер-жерлерде атайын иш-чаралар уюштурулуп, коомдук иштерге активдүү катышкандарга сыйлыктар тапшырылды. Кыргыз-Өзбек чек-арачылары кичи футбол боюнча достук беттешүү өткөрүштү. Баткен согушунун ардагерлери салыкчылар мыйзамды бузуп, айлык маянасынан салык алып жаткандыгын айтып чыгышты. 11 ноябрь шейшембе. Бул күнү Ош Жалал Абадтын документтери жок жарандарына паспорт, көбөлүктөр тапшырылды. Адистер мындай иш-чараларды улантышаарын айтышты. 11 ноябрда кант диабети жашарып жаткандыгы айтылды. Бул дартты азайтуу же алдын алуу боюнча дарыгерлер илимий конференция өткөрүштү. Ушул күнү ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын кандай укук милдеттери бардыгы талкууланды. 12 ноябрь шаршембе. Ош шаарында автоунаалардын баасы кымбаттап жаткандыгы айтылды. Анын себеби сырттан алынып кирген автоунааларга бажы салыгынын көтөрүлгөндүгү себеп болуп жаткандыгы айтылууда. Тажикстандын активдүү жаштары Кыргызстанга келишти. Эки өлкөнүн жаштары өз ара достук мамилелерди чыңдоо боюнча конференция өткөрүштү. 13 ноябрь бейшембе. Бул күнү Кара Суудагы Оомат базарынын айрым сатуучулары өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнүн алдына митингге чыгышты. Алар соода түйүндөрү алынып салынаарына нааразы болушууда. Расмий тарап сатуучулардын контейнерлери кызыл сызыкка чыгып кеткендигин билдирди. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кабыл алуу жана бөлүштүрүү бөлүмү сел-сыяктарды каттап өздүгүн аныктаган рейд өткөрдү. Кыргызстандын жаштары Кызылкаяда жаштар саясатынын бүгүнкү күндөгү абалын талкуулашты. 14 ноябрь жума. Төкмө акын Барпалы Куловдун 130 жылдыгы Жалал Абадта улуттук оюндар жана айтыш менен коштолуп белгиленди. Ошто алимент ала албай жүргөн аялдардын саны көбөйүп бараткандыгы айтылды. Берүүбүздү кеңири баяндар менен баштайбыз. Өтүп бара жаткан жумада жаштардын эл аралык күнү белгиленди. Кыргызстанда 2010 жылга чейин жаштарга көңүл бурулбайт дешип митинг пикеттерди какшап келишкен эле. Ошол жылы бийлик алмашып жаштар деген министрлик ачылган. Кийин коомдук ишмерлер алардын аткарып жаткан иштерин сындап келишкен. Алгачкы жылы министрликке 30 миллион сом бөлүнсө, кийин 20 миллион сомун иштете албай мамлекетке кайтарып беришкендиги айтылат. Азыр аларга жылына деп 7 миллион сом бөлүнөт экен. Бул каражат мамлекеттин бюджетинен алынат. Ал арада Ош шаарындагы бир эле жаштардын уюму өлкөгө 25 миллион сомдон ашык акча каражатын сырттан алып кирет экен. Республикалык деңгээлдеги мекеме менен булардын ишин салыштырса таң каласың. Айрымдар бейөкмөт уюмдарды сырттан акча алып, буйрутма аткарып жатат деп шектенишсе, кээлери өзүбүз эмне кылып жатабыз деп суроо ташташат. Алгачкы сюжет Кыргызстанда жаштар саясаты кандай алып барылып жаткандыгы тууралуу болмокчу. Кыргызстанда калктын 40% жаштар түзөт. Алардын басымдуу бөлүгү ишке жарамдуу болуп өлкө казынасына өз салымын кошуп келүүдө. Бирок аларга жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбай жатат деген сөздөр эл арасында айтылып келет. Эң аз маян алгандар дагы, кара жумуш жасагандардын да көпчүлүгү жаштар. Ошол себептен 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин өлкөдө жаштар министрлиги түзүлгөн. Анын алкагында бир нече концепциялар иштелип чыгып, жаштар ишмердүүлүгүн жана демилгелерин колдоп келишкен. Бирок коомчулукта министрлик өз ишин аткара албады деген сыгым пикирлер айтылып келүүдө. Мен ойлойм, жаштар министрлиги
айтып атпайбы бүгүн той өткөрүп эле калды, тойдон башка эч нерсе көрбөй атабыз деп. Ал деле жакшы иштер. Бирок негизги өзүнүн функционалдык милдеттемелерин алар унутуп койду да. Ошон үчүн мен албетте эки салыштырманын ал жагына бул жагын айтыш керек. Жаштар борборлорун ачкан бул жакшы нерсе да. Бирок ошол менен токтоп калбастан булар жанакы бүгүнкү күндө бизде региондук бөлүнүүлөр маселеси деле жок эмес да. Ошон үчүн жана тажрыйба алмашуу, ротация жолдору деген жаштар пайдаланыш керек, практикада жүргүзүш керек. Жаштар министрлигинде 48 серепчи, 4 бөлүм жана 2 башкармалык бар. Жана ар бир башкармалыкта бөлүмчөлөр ачылган. Ошондой эле жогорку кеңеште дагы жаштар комитети түзүлгөн. Бирок алардын эч бири жаштар маселесин алгылыктуу чечпей жаткандыгы парламентте айтылган. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин Ош шаардык бөлүмүнө болсо, жаштар негизинен жумушсуздук боюнча кайрылышат. Мында жаштар секторунун ачылгандыгына 6 ай болгондугу менен бөлүмгө ушул күнгө чейин 1000ге жакын жаштар келген. Аларга демилгесин жана долбоорлорун колдоо жаатында жөн гана жол жоболор көрсөтүлөт. Bir жылда жаштар министрлигине 7 миллион сом бөлүнөт. Бул министрлик азыркы күндө жаштардын көйгөйлөрүн чечүүдө комплекс иштерди алып барып атат. Ошол эле бардык аймактарда министрликтин ошол жаштардын көйгөйлөрүн чечүү боюнча иш пландары ишке ашып атат. Мисалы айта турган болсок, ошол жаштарды атуулук сезимин көтөрүүгө багытталган иш-чаралар, алардын социалдык жана башка маселелерин чечүүдөгү аларга жакындан жардам берүү максатында өткөрүлүп жаткан иш-чаралар ошол региондордо бардык аймактарда өтүп жатат бүгүнкү күндө. Кыргызстанда бир нече бейөкмөт уюмдар болсо, алардын бири жергиликтүү Юзофош коомдук уюму бир эле жылда донорлук уюмдардан Кыргызстанга 25 миллион сом каражат алып келет. Бирок ошол эле учурда мамлекеттен эле эмес, жаштардын өзүндө да күнөө бар дейт жергиликтүү кеңештин депутаты Нуркыз Кадырбек кызы. Ал бардык шарттар түзүлгөн чакта да жаштардын өзүндө да аракет болушу керектигин белгилейт. Эми азыр саясатка өзү жаштар эки тараптуу катышып атат. Бири түз, экинчиси кыйыр түрдө. Кыйыр түрдө деген бул ошо саясаттагы адамдарга, саясатта болуп жаткан окуяларга да көз карашын билдирүүдө. Бул өңүттөн алып караганда азыркы жаштарга тим эле жакшы да, шарт түзүлгөн. Мейли интернет түйүндөрүнөн болобу, мейли маалымат булактарынан болобу, мейли гезиттерден, балким теледен, ал түгүл соц түйүндөрдөн ушунчалык ачык пикирин айтышат. Болгондо да менин пикирим ачык, чындыкко дегендей пикирин айтат. Талдап калсам эмне болот, бул жалган болуп калса эмне болот деген ой дагы жок да. Мына ушундай маселе көтөрүлүп жаткан учурда мамлекеттик кызматтар жаштардын күнүн куттукташты. Айрымдар муну жөн гана популисттик кадам катары сыпатташат. Жаштарды унутта калтырбайбыз дегендердин катарын бүгүн Ош шаарынын мэриясы да толуктады. Алар үчүн атайын майрамдык иш-чара уюштурулду. Бүгүнкү иш-чара бул салтанаттуу жыйын. Салтанаттуу жыйынга Ош шаарынын мэриясынан атайын ардак грамоталар жана атайын Ош шаарынын мэринин стипендиясы ыйгарылды. Жаштар министрлигине жылына 7 миллион сом бөлүнүп жатканда Ош шаарында бир эле уюм бир жылда 25 миллион сомдон ашык каражатты өлкөгө алып келүүдө. Серепчилер министрлиги алгаш түзүлгөндө аларга 30 миллион сом бөлүнгөндүгүн, аны иштете албай мамлекетке кайра 20 миллион сомун кайтарып беришкендигин айтып келишет. Асанбек Каракозиев, Хилола Ашурова, Азам Бузиреков, Ынтымак. Жаштар темасын кайра улантабыз. Кыргызстандын жаштары дүйнөлүк аренага чыгуу үчүн көптү окуп, көп тил билиш керектиги заман талабы. Бул талашсыз деңизчи. Азыр алар окууну эмес көбүрөөк саясатты кеп кылгандыгы байкалат. Өтүп бара жаткан жумада ЭКОКунун адистери Кыргызстандын коомдук иштерине активдүү катышабыз деген жаштарды топтоп алып форум өткөрдү. Анда ушул багытта кеңири сөз болду. Форумга Ош, Жалал Абад, Баткен жана Чүй облусунан жаштар кеңешинин мүчөлөрү чогулган. Алар жаштар саясатынын бүгүнкү күндөгү орду, тоскоолдуктарын аныктоо жана чечүү жолдорун ортого салышты. Мына жаштар комитети айтып атат, бүгүнкү күндө баягы бизде көп жаштар бир нерсеге муктаж да, бир нерсени каалайт, бир идеяга бай, бир демилгени ишке ашыргысы келет. Ошол демилгени ишке ашырууда бир мүмкүнчүлүк жок болуп калат да. Жыйын башталары менен катышуучулар жаштар саясатынын концепциясына кызыкты. Анда азыркы жаштар саясатынын концепциясы жакшы иштелип чыкканы менен, бирок механизмдери толук кандуу болбой калганы айтылды. Жана реалдуу механизмдери иштелсе, жаштар саясатын жолго коюуга мүмкүнчүлүк бар экени белгиленди. Различных организаций есть, как государственных структур. Жаштар менен иш алып барган мамлекеттик коомдук түзүмдөр бар. Эми алар биригип көйгөйлөрдү чечүүгө киришиши керек. Анткени Кыргызстандын бардык аймактарындагы жаштарды түйшөлткөн маселелер окшош. Объединить усилия и решать эти проблемы сообща, вместе. Форум анткенде жаштар саясатын өнүктүрө алабыз деген маселеден сырткары, алардын биргеликте кызматташып иш алып баруу максатында көздөйт. Ошондой эле жаштар кеңешинин мүчөлөрү көйгөйдү түз чечүү үчүн бийликке кандай жеткирүү керек деген суроолорго жол жоболор да көрсөтүлдү.
Нацелен на помощь этим территориальным молодежным советам. Но не везде. Кыргызстандын бардык эле аймактарында жаштардын бийлик менен карым-катнашта болушун, өз көйгөйлөрүн көтөрүп чыгып, чечилишине жардам берген түзүмдөр жок. Ал эми жаштар аймактык кеңештери аткаруу бийлигинин, мэриянын бир бөлүгү болуп калды. Они начали стали частью уже мэрии, понимаете, да? Частью исполнительной власти. Иш-чара Европа коопсуздук кызматташтык уюму жана Ирет коомдук бирикмеси тарабынан өткөрүлдү. Уюштуруучулардын айтымында жаштар форумун Чүй же Ош облусунда өткөрүү пландалган эле. Бирок Кызыл Кыя бул сыяктуу саамалыктардан четте калып жаткандан аталган шаар тандалган. Бүгүнкү күндөгү багы жаштар арасындагы ушу жаштар саясатынын орду боюнча жаштардын багы тынчтык курууда, багы кошуна мамлекеттердин жаштары менен кызматташуудагы өзүнүн ролу кандай? Бүгүнкү күндө биздин багы жаштар арасындагы коомдук кырдаалда жаштар кандай өзүнүн ролго ээ болуп атат, жаштар саясаты кандай өнүгүп атат, ошол тармакты камтыган жана ошол жаштардын тынчтыктуу, бирдиктүү, ынтымактуу коомун курууга. Иш-чара 2 күнгө созулду. Биринчи күндө катышуучулар жаштар саясатын жүргүзүүдөгү тоскоолдуктар аныкталса, экинчи күнүндө чечүү жолдору каралып, анын негизинде резолюция кабыл алынды. Назгүл Ахунова, Самат Пратов, ынтымак. Жаштар коомдогу эң чоң күч экендиги талашсыз. Алар тууралуу дагы бир тема. Этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги өтүп бара жаткан жумада атайын конференция өткөрдү. Улуттардын ынтымагын бекемдөөдө жаштардын орду, алардын кошкон салымы тууралуу кеп болуп, айрыкча мамлекеттик тилди өнүктүрүү маселеси каралды. Кененирээк кийинки материалда кеп болот. Жаштардын илимий практикалык конференциясы Кыргызстанда жашап жаткан этникалык топтордун интеграцияланышына, элдин биримдигин камсыз кылууда өлкө жарандарынын ынтымагынын ордун аныктоо жана бул өңүттө жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясатты илгерилетүү максатында уюштурулган. Коомдогу туруктуулук мына биздин 40%тен көбүрөөк жаштар коомдо эсептелет, ошондуктан ушулар менен тыгыз байланыштуу. Эгер жаштарыбыз ушуну жаш кезинен терең түшүнсө, анан мына Кыргызстандын жарандык деген мааниде бир чоң иш алып барып атат, ошону сезсе, ар бир Кыргызстанда жашаган жаштар өзүнүн улутуна карабай, кармаган динине карабай, Кыргызстан биздин өлкөбүз, Кыргызстандын биз жараныбыз деген бир терең сезим пайда болсо, анда сөзсүз түрдө бизде стабилдүүлүк болот. Конференцияда өлкөдө жумушсуздуктун күч алышы, жаштар арасында мамлекеттик саясаттын ролу жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү маселелери каралды. Биз жаштар жоопкерчиликти сезүү менен бирге керемет тилибизди кемитпей сактап, аны байытып, кийинки муунга өткөрүү ыйык парызыбыз жана милдетибиз. Тил маселеси мына жаштар 21 кылымда багы көбүнчө Европанын салты менен жашап, Европанын бүтүнөй бардык салттарын сиңирип алып, бул демократиянын да бизге тийгизген чоң таасири болуп эсептелет. Ошонун салтын сиңирип алып, керек болсо тилибиз да бурмаланып кетип атканы бул ачык айкын. Ошондой учурда кыргыз тили жок болсо, эртең кыргыз деген ат дагы кошо жоголушун жаштар бүгүнкү конференцияда өздөрү маани берип түшүнүп алышты деп ойлойм. Малым болгондой бүгүнкү күндө радикалдуу агымдарга тартылып жаткандардын 95%-ын жаштар түзөт. Андан улам конференцияда бул маселе талкууга алынып, чечүү жолдорун карашты. Көпчүлүк ушу динди түшүнбөстөн сен ушул ишти жасасаң гана ушу бейишке барасың, чыныгы момун мусулман болосуң, эгер бул ишти жасабасаң мындай болосуң деген азгырыктар менен кетип калган учурлар абдан көп болуп атат. Ошондой учурда мына диний экстремисттик уюмдар түштүк аймагында жашайын, өздөрүнүн ишин баш көтөрүп, жылдан жылга өркүндөп бараткандыгы жаштар арасында көп болот. Илимий практикалык конференцияда студенттер Кыргызстанда тынчтыкты жана стабилдүүлүктү бекемдөөдө жаштардын ролу темасындагы баяндама жасап, ойлорун билдирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жаштар мамлекетти бекемдөөдө бирдиктүү күч экендигибизди көрсөтүшүбүз керек. Жаштардын мамлекеттик стратегиялык ресурстары катары саналып, коомдун жана өлкөнүн иш-аракеттеринин жаңы багыттарынын жана чечимдеринин булагы болуп каралат. Андыктан мамлекет жана улуу муун жүргүзгөн жаштар саясатынан мамлекеттин келечеги көз каранды. Өнүккөн күчтүү мамлекеттердин тарыхый тажрыйбаларына кайтылсак, максаттуу жана иреттүү жүргүзүлгөн жаштар саясатынын негизинде карым-катыштын жаңы түрлөрү ачылып, өнүгүүгө дем берген.
Жаштар күнүнө карата уюштурулуп жаткан конференцияга мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жаштардын коомдук уюмдарынын жетекчилери жана мүчөлөрү, ошондой эле Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын жогорку окуу жайларынын студент активисттери, аспирант магистранттары жана жаш окутуучулары катышты. Адина Досумбетова, Самат Пратов, Ынтымак. Өтүп бара жаткан жумада жаштарга байланыштуу бир топ иш-чаралар өткөрүлдү. Алардын катарын Тажикстандын активдүү жаштары Кыргызстанга келип, атайын конференция өткөргөндүгү толуктады. Кыргыз-Тажик чек арасында 46 айда 30га жакын ар түрдүү конфликттер катталган. Мындай пикир келишпестиктерди алдын алуу максатында да уюштурулган иш-чарада эки өлкөнүн жаштары өз ара достук мамилелерди чыңдоо боюнча пикир алмашышты. Тажикстан жаштары кыргыз жери менен таанышканы келди. Кечээ журтубузга келген делегация бүгүн Ош шаарында конокто болушту. Коңшу Тажикстандын чек аралаш аймагындагы Согди областында жашаган 150дөн ашын жаштар менен Ош шаарынын жаштары биргеликте Ош мамлекеттик социалдык университетинде конференция уюштурду. Анда жаштар өздөрүн кызыктырган суроолорун ортого салып талкуулашты. Отлично понимать в этой молодежи. Надо молодежи историю узнать, чтобы они еще раз дружили, как говорится, укрепление дружбы. Аталган конференцияга катышкан Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана жаштар министри Алиасбек Алымкулов эки мамлекеттин тарыхы, өз ара маданий мамилелерине токтолду. Жаштар ынтымакта болсо гана журттун келечеги, өнүгүүсү дагы бекемделерин белгилеп өттү. Эгерде биз жаштарга бүгүнкү күндө туура багыт бере алсак, багыттарды туура тандап берсек, келечекте эки мамлекеттин өнүгүүсү жолундагы алака мамиле кылышындагы ынтымакка кириши дагы аларга чоң сабак болот да. Ошондой ушул багытта эки мамлекеттин ынтымагын, мамилесин баардык жактан түптөп, күчөтүп, канча бир кылымдардан бери чогуу жашап келе жаткан коңшу катары бир эл экенибизди билгизүү жана жаштарды ошого көбүрөөк маалымат берүү максатында ушундай иш-чара өткөрүлүп жатат. Ушундай эле иш-чара буга чейин Баткен облусунда да өткөн. Эки ирет өтүп жаткан конференцияда жаштар мындан ары дагы өз ара достук мамилелерин улантууну белгилешти. Кыргызстанга биринчи жолу келип жаткан Фарангез Оштун өзгөчө тарыхый жайларына суктанарын айтты. Ал мындан кийин да келип турарын кошумчалады. İştirak edenlerde, adamlarda hammasini men Tojikistonga da'vat qilaman. Borishsin, ko'rishsin, bizni tariximiz bilan, bizni farhangimiz bilan tanishsin va biz ham kelib turamiz. Shuning uchun biz xursandmizki, biz Qirg'iziston bilan hamsarhadmiz, hamsoyamiz, bir tan, bir jonmiz. Иш-чараны эки улуттун жаштары жогорку деңгээлде өткөрүштү. Буга чейин Кыргызстандын жаштары Тажик Республикасында болуп, өлкөнүн маданий турмушу менен таанышып кайтышкан. Ал эми бүгүн биздин жаштар конокторго өз өнөрлөрүн тартуулашты. Келелектен алдың менде мынчалык жакшы дос болуп кетебиз деп мындай ойлогон эмесмин. Азыркы чогулуштан кийин менде жакшы ойлор, ниеттер калды. Бардыгы жакшы, ушул жерде окугандар дагы бар, ошолукта жакшы дос мамиледебиз. Бардыгы жакшы. Эскерте кетсек, Кыргыз-Тажик чек арасында акыркы 6 ай ичинде 30га жакын келишпестик катталган. Бүгүн келишпестиктердин алдын алуу үчүн жаштар бир жерге топтолгон болсо, өткөн жумада Фергана өрөөнүндөгү коркунучтар жана перспективалардын алдын алуу үчүн аялдар чогулган эле. Альбина Жолаева, Хилола Шырва, Азам Бузриков, Ынтымак. Кошуналар менен болгондагы бир иш-чара тууралуу айталы. Өтүп бара жаткан жумада Кыргыз-Өзбек чек арасында Кыргызстандык эки жаранга Өзбекстандын чегарачыларынын огу тийгенден кийин эки мамлекеттин чегарачылары кичи футбол боюнча мелдеш өткөрүштү. Анын максаты спорттук сергек жашоо менен мамлекеттердин мамилелерин жакшыртуу болду. Бул саамалык Баткен облусунда болгондугун ал жактагы кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берди. Кыргыз-Өзбек чегарачыларынын ортосундагы кичи футбол боюнча мелдеш чегарадагы чырдан алыстатып, достукту бекемдейт. Талаш тартыш чегарада эмес, оюн талаасында гана болсун дешет. Биздин чегарачылар ортосунда оюн талаасында байланыш түзүлүп, жана дене тарбиянын соперничествосу түзүлгөн деп эсептесек болот. Ошондуктан бияктан биз ойноп, утуп, жеңип, жыйынтыктарга жетсек, чегарада Кудай буйруса тынчтык болот деп ойлойбуз. Кичи футбол боюнча жолдоштук беттеш курч мүнөздө өттү. Эки тарап бирдей мыкты даярдыкта экендиктерин көрсөтүштү. Ак түстүү кийимде кыргыз чегарачылары, ал эми көк түстө өзбек чегарачылары ойноду.
Жеңишке жетишкен Фергана облусунун Кубасай багыты боюнча чек ара өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери келерки оюнду өз аймагында өткөрүү үчүн кыргызстандык кесиптештерин чакырышты. Мындан кийинки майрамдарда биздин эле Кыргыз Республикасына эмес, Өзбекстан Республикасына да барып өткөрүп келүүгө биз даярбыз. Алар дагы мына бүгүнкү күндө чек ара өкүлчүлүгү бизге сунуш кылды. Кийинки майрамдарда биздин ушул чек ара өкүлчүлүктү футболдук командасын өздөрүнүн өлкөсүнө чакырып жатышат. Оюн соңунда жеңүүчүлөргө диплом жана белектер берилди. Чек арачылардын достугун эске алганда, акыркы жылдарда Баткен аймагындагы кыргыз-өзбек чек арасында кырдаал туруктуу. Медер Ниязали, Урсбек Мазаит уулу, Ынтымак, Кадамжай району. Быйыл Бабур театрынын түптөлгөндүгүнө 95 жыл толду. Дээрлик бир кылымга чукул убакыт аралыгында театрда 600дөн ашуун спектакль коюлуп, маданий жай өлкөдө өз ордун таба алды. Анда эмгектенген маданият кызматкерлеринин 11 эл артисти, 29 эмгек сиңирген артист деген наам алууга жетишти. Ошондой эле өздөрүнүн спектакльдери менен эл аралык театр фестивалдарына катышып, ийгиликтерди багындырышты. Бабур театрынын мааракесине карата биздин кабарчылар эл достугун бекемдөөгө чоң салым кошуп келе жатышкан чыгармачыл жамаат менен маектешип кайтышкан. Бабур театры 1919 жылы Ош аскер гарнизонунда кичи жамаат болуп иш баштап, ушул күнгө чейин 600дөн ашык спектакль коюуга жетишти. Маданий жай түптөлгөндөн бери анда эмгектенген маданият кызматкерлеринен 40ка жакынына эл артисти, эмгек сиңирген жана маданияттын мыкты кызматкери деген наам ыйгарылган. Театр бу элди театры. Кудай кааласа bundan кийин ham биз элибиз ортосундагы достугуйду, элибиз ортосундагы мустахкамлыкты, элибиз ортосундагы биримликти yana ham mustahkamlashga, ikki el o'rtasidagi yana ham do'stlik rishtalarini mustahkamlashga, mamlakatimizni ideologiyasini, mamlakatimizni chiqargan ajoyib bir qarorlarini bajarishga teatr xizmatkorlari o'zini kamarbasta bo'lib, o'zini xizmatlarini ko'rsatadi degan katta umidim bor. Teatrda дүйнөлүк классикадан тартып Кыргызстандын тарыхый чыгармалары спектакль болуп коюлган. Ханышанын көз жашы деген спектаклин 2014 жылы Ашкабадтагы эл аралык театр фестивалине алып чыгып, 13 мамлекеттин ичинен баш байгени багындырышкан. Көк каптарым, mavi kökte көрінген. Көрдің мі? Балан düşüp көрінген. Kum kök kölünü opıp çömülgen. Vay, Malikam, mana bu kapalaklarga qarang, qarang. Ko'taray deb ko'ngilni, qizil sariq ko'ylaklarin qizlarga ko'rsatadi. Voy Malikam. 95 жылдын ичинде театр өзүнүн спектакльдарын чет өлкөлөргө барып көрсөтүп келгенге да жетишкен. Мындан сырткары эл аралык сынактарга 6 жолу катышып, жакшы ийгиликтерди багындырышкан. Гүжүрман эмгеги бааланып, быйыл Минажат спектакли Кыргызстанда эң мыкты спектакль деп табылган. Assalamu alaykum hormatly adamlar, qadrli mehmonlar. Азыр театрдын жамаатында 135 кызматкер эмгектенет. Анын 65-ин актер, актрисалар түзөт. Алардын катарына 42 жылдан бери өмүрүн театрга арнаган Абдурасул Ураимов кирет. Ал ушул жылдар аралыгында 30га жакын спектакльда рол жараткан. Башкы каармандын ролун көп эле ойногону менен азырга чейин көксөгөн ролду жаратып бүтө электигин айтат. Öldün aziz boldun деген спектакль коюлду да. Менге рол беришти, ашында рол ашы. Главный ролду берди. Men oyun almadım da şu narsani özüm harakat kıldım bo'lmadi. Keyin Mahmudjon Rahmat degan Zasul Jin artistimiz var oynadi. Meni armon bo'lib qolgan narsa shu rolda yana qaytib o'ynash niyatim bordi. O'lding aziz bo'ldingda choldi roli bor. Shu rolda o'ynayman degan niyatim bor. Qattiq turibman chunki xudo qolsa o'ynayman shu rolda. Спектакльдин мыкты деңгээлде көрсөтүлүшүнө актер, актрисалардын чеберчилиги эле маанилүү эмес. Таасирдүү жеткирүү үчүн чыгармага ылайыктуу музыка тандоо керек. Аны театрдын музыка бөлүмү иштеп чыгат. Nima deydi? Spektaklda xarakteri bo'ladi o'zi. Piyesani, boya xarakterga qarab chiqar. Misol uchun, mana nimalar qadimgi, burungi zamondagi misol uchun nima deydi? Yaqin tarix bor, uzoq tarix bor, o antik davr bor. Ya komediya bor, ya tragediya, o'shunga qarab turib o'zi xarakteri chiqadi piyesani o'qiganingizdan keyin.
Театрдын мааракесине утурлай Маданий жайда 96 сезондун ачылышы болуп, анда 6 спектакль коюу пландалууда. Спектакльдар 17 ноябрдан башталып, 6 күн катар көрөрмандарга тартууланмакчы. Учурда маданият кызматкерлери жаңы сезондун ачылышына кызуу даярданышууда. İçi yubar, hiç kaldırmayın. Rahmat sizge otahan. Rahmat sizge onahan. Teatrımız jamoasi bu mavsumni Chingiz Aytmatovni Plaha asari, Qiyomat asari bilan ochadi. Bundan tashqari biz Layli Majnun, O'lding aziz bo'lding, Yürelikçi Yürek Ağrıtmaydı, Beksultan Jakiyev'de asarı. 6 spektaklden içinde Manastın Ulu Semetey eposu da var. Jali Sıdıkov'un senariyinin negizinde yazılgan çıkarma teatrda 3. ret көргөзүлмөкчү. Aykol Manastır'da dağı bir koyum degen bir niyetim var. Andan kegen Seytek diyem koya degen bir ümitim var. Bu kelgös izilerde. Çünkü bu trio epostan alıngan. Bizi главный задачамыз Özbeklerge, Özbek tuğanlarga Kırgız tarixini, eposunu Özbek tilinde yetkizip beriş. Sahna arkalı yetkizip ko'rsatib berishdi. Ularda o'sha teatr fonetikasini, teatr to'g'ridagi nimasini boyitish bizni endi cho'ng vazifamizda. Teatrдын 95 жылдык мааракеси 29 ноябрда салтанаттуу белгилениши күтүлүүдө. Белгилей кетүүчү жагдай театр ушул жылдар аралыгында өзүнүн ансамблин түптөгөнү да жетишкен. Окшош классика деп аталган ансамбли 15 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Назгүл Ахунова, Самат Пратов, Ынтымак. Ушуну менен берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Сиздер назар апталык берүүсүн көрдүңүздөр. Сиздер үчүн мен Асанбек Каракозоев иштедим. Кийинки аптада кандай окуялар коштоолорунун Ынтымактын кабарчылары көз салып турушат, биз менен бирге болуңуздар.